Салам жалпыңыздарга, сиздер менен Аку. Мен бул рецептти YouTube тармагынан көрүп калгам. Өзүм үчүн дагы, сиздер үчүн дагы проверка кылып жасап көрүүнү чечтим. Бул негизи жакшы рецепт экен, бирок камырын аябай жука кылып жайгыла деп сунуштамакчымын. Анда эмесе рецептти баштайлы. Мен кичине рецептин өзгөрттүм, таптак туураган жокмун, бирок жаза алма жолу окшош эле. Камырды укроп кошуп, туз кошуп, жумуртка кошуп, анан жумшак болуш үчүн майонез да кошуп койдум. Оригинальный рецептте бул жөн эле мындай дрожжевой эмес, обычный эле тесто да, эчтеке кошпой эле жүрөйт экен. Рецептти да толук көргөн эмесмин. Ошон үчүн мен бул рецептти проверка деп чыгарам. Анткени мен бул рецептти биринчи жолу жасадым. Биринчи партиямда камырын кичине мен калыңыраак жайылган экенмин, кичине бышырышым кыйын болду. Андан кийинкилерди мен жука кылып жайдым. Силерге мен бөлүп көргөзгөнүм. Башкы рецепттери, башындагылары бул калыңыраак, булар көп убакыт бышырып, кичине кыйналып бышырган немемди көргөзүп калыптырмын. Андан кийинкилерим жука. Ошону эске толук алып, камырын жукараак жайыңыздар. Камырды тыныктырып коюп коебуз, ага чейин начинкасын салабыз. Бул менин мурунку рецептимдин начинкасы. Мен эртеси күнү жасагам бул рецептти, бирок киргизе албай отургам. Картошка, пияз, эт, укроп, калемпир, мурч, туз. Өзүңүздөр каалаган приправаны кошуп коюңуздар. Анан бул менин бир күн холодильникте турду. Крышкасын жаап коюп кое берем. Картошка эмесине май менен турса эч нерсе болбойт. Май коюп, бирок көп май куйбаңыздар, мен көбүрөөк куюп алыптырмын. Түйгөнүм кичине кыйыныраак болду. Май мындай сыртка чыгып кетип кыйын болот экен. Автор бирок мындан да көп майга куйган болчу. Майга жакшылап бышыраак кууруп алабыз. Мындай капкагын жаап, дагы мындай кичине түштөтөбүз, бирок суу куйбайбыз. Өзүнүн майына эле бышыш керек. Начинкабыз бышып бүткөндөн кийин камырларыбызды кезип толуктоп дайындай баштайбыз. Укроп менен камыр мындай сонун көрүнөт экен, достор. Сиздерге да сунуштамакчымын укроп менен камырды. Камырды мындан да кичирээк алыңыздар. Ушунун жарымындай кылып алыңыздар, достор. Ундап коюп туруп жая беребиз. Мынакей начинка менин даяр. Кичине ысыгыраак, бирок ошого карабай түйө берем. Менин камырым мындай кичине калыңыраак болуп турат. Мындан кичине жукараак кылып жайыңыздар. Бир экөөнү көргөзмөкчүмүн. Өзүңүздөр каалагандай кылып түйүңүздөр. Бирок мындай узун кылып түйгөн удобныйраак экен. Экинчисин да түйгөндү көргөзмөкчүмүн. Жайотко эки жак бетинен бышырмакчысыздар. Крышкасын жаап алып, бирок жайотко, достор, жай. Камырын жука кылып жайсаңыздар, сонун көңүлүңүздөрдөн чыгат. Саламатта калыңыздар, достор. Кайсы рецепттерди жазайын, сунуштаңыздар, каналыма катталыңыздар. Кийинки видеомду күтүңүздөр. Лайк басыңыздар. Саламатта калыңыздар.